Мен сізге бір сырды ашып қояйын ба? Бұл сыр молдакелеріне ғана малымды. Көп білмейді ал сырды. Лайфхак бұл, молдалардың лайфхак. Қандай? Жашоодо кыйынчылык болот го, туурабы? Эркек адам өткөндө бір китептен окуп таң калдым ба. Жаныбарлар энциклопедиясы деген китеп бар го. Досум айтып калды, ошону бар изилдесем чын да ошондой экен. Алла Таала жаныбарлар ааламын жараткан. Бул дагы бир ааламдын бөлүгү. Демек андан биз өрнөк сабак алышыбыз керек. Эркек адамдын көп окшоштугу карышкыр менен окшоштугу бар экен да. Астагфирулла, сен бизде карышкыр дедиң. Жок, шашпай туруңуз. Кайсыл тараптан окшотуп атабыз? Карышкыр көкчал башына сыноо келбесе ал көкчал болбойт экен да. Не деген ашуу, не деген кыйынчылыктарды баштан өткөндө ал көкчал болот экен да. Эркек адамдын башына сыноо келсе, сынып калса ал эркек эмес туугандар. Муну менен биз сыноо башыбызга тилебейбиз, бирок эркек болгондойн ал сыноо келет башка сөзсүз. Эркек эрк берген Алла Таала. Бирок ошол кыйын сыноолордон чыгуунун бир жолу бар. Динде 2 рекет намаз менен чыгасыз, намаз менен. Кур'ан Каримде намаз окуп туруп, ошо кыйынчылыктан чыгыл. Экинчиси, үй бүлөңүз сизди бекем кубаттап, чеп болуп, бел болуп турса, үй бүлөңүз менен убакыт өткөрүү менен кыйынчылыктардан чыгып кете аласыз. Демек, мусулман эркектер үчүн бул жерде стресс, депрессия деген жок. Биринчиси, намаз менен, намазды окуп, намаз менен чыгабыз. Экинчи, туугандар ушуну кулакка түйүп коелу, үй бүлө менен. Канчалык сыноо болсун, дүйнө ушундай каршы келип атса дагы жок. Жыйыштырып бир тарапка коюш керек дагы таразанын. Үй бүлө менен айланып, табиятка чыгып, бала чака менен келечек жөнүндө сүйлөш керек. Биз балдар менен сүйлөшпөй атабыз. 2-3 жаштан баштап балдар кой салыш керек. Балам, сен мондай болосуң деп. Сен монча тил билишиң керек. Сен мондай мамлекетиңе салым кошуң керек. Сен бүтүндөй адамзатка пайда алып келишиң керек. Томас Эдисон лампочканы ойлоп тапкан адам. Бизде кызымды атайын кыйналып болсо да башында азыр Аллага шүгүр, умрага барып кишин акча чыгып калды. А башында акча кыйналса дагы мен карызданып жүрүп баламды, кызымды, улуу кызымды, анткени улуу баланы жакшы окутуш керек. Биринчи кызбы, балабы жакшы окутсаңыз кыйналып, кийинкисин өзү окутуп кете берет. Улуу кызымды жакшы мектепке жайгаштырууга аракет кылдым. Ошондо биринчи классында ошо Томас Эдисонду окутуп атат аларда. Дини тараптанчы Томас Эдисонду бул Кудайдан жол ачкан экен дебеңиз. Ал жерде Куран, сүннөт, сыйр анан кошумча окутуп атат дейин. А то кое-какие братья капа болуп калбасын анан. Ошон үчүн туугандар, ошол Томас Эдисонда да энеси шык берип атпайбы тууган? Ал капы кайырдын, бизге кереги жок дебеңиз. Ата эне шык берип атат. А негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан берген дем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда Анас ибн Малик 10 жылдын ичинде бир да жолу мындай жүрөгүнүн суусун алган эмес да. Катуу мындай жемек алып урушкан эмес. Бир нерсени кылбай койсом, неге кылбадың, жакшы эмне кылдың деген эмес, сүйүү менен тарбиялаган дейт. Ошо сүннөттө европалык балдарын гений кылып атат да. Томас Эдисон ошондой лампочканы ойлоп тапкан адам алгачкылардан. Аллах Таала илхам кылып жүрөгүнө салып